Ачык саясат гезитinin 7 декабрдағы санын қарап көрөлі. Швециядан баш панег алған айтылып, издөөдө жүрген Кадыржан Батыров 62 жашында Одессада каза болгон айтылууда. Бұл маалыматты Спутник Кыргызстан агенттигине анын жакындары кабарлашкан. Кадыржан Батыров 1956 жылы 9 мартта Жалалабадта туулган. Кыргызстандагы өзбек коомчулугунун лидери болгон. Батыров улутаралык араздашууну козутуп, 2010 жылкы Ош коогалаңын уюштурууга катыштыгы бар деп өмүр бою эркинен ажыратылган. Сепаратист катары таанылган Кадыровдун эмнеден улам көз жумганы белгисиз. Сөөгү кайсы жерге качан коюлары азырынча айтыла элек. Бирок азырынча Батыровдун кайтыш болгону туурасында видео, фото менен тастыкталган далил жок. Мындан улам коомчулукта Кадыржан кайтыш болду деген жалган маалымат таратып, башка ат, башка фамилия менен Кыргызстанга кайтып келүүгө кызыктар болуп жатышы мүмкүн экен айтылып жатат. Буга Кыргызстандын издөөгө алынган мурдагы премьер-министри Данияр Үсөнов өзүн өлдү кылып, Даниэль Урецкий деген атка жамынып жүргөнүн айтышууда. Саламаттыкты сактоо тармагында кризис. Министр Космосбек Чолпонбаев калктын саламаттыгына кам көрүп, кыргыз медицинасын оңойт деп ишенич арткандарга наалат айткандан башка арга жок. Анткени Чолпонбаев министр болуп келе жатканда эле жогорку кеңеште ага карата кылмыш иши козголуп, 3 ай УКМКнын СИЗОсунда жатып чыкканы боюнча сындар айтылган. Тилекке каршы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев таза, мыкты кадр дегенди айтып, чаң жугузбай коргоп жактаган. Мына эми ишенген кожосу болсо, көнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы болуп, реформа деген шылтоо менен саламаттыкты сактоо тармагынын ашмалтайын чыгарууда. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобун жоюп, бириктирип, бир топ врачтарды көчөгө калтырды. Оптимизация кылуу менен айлыгыңар көбөйөт дегенге ишенген врачтардын бир тобу учурда этиң тургай табагыңды таап ал болушуп, ишсиз калышты. Нааразы болгондор митингке чыгышты. Бирок Космосбек мырза башым деген жок. Бийлик болсо билмексен, кайда бара экенбиз. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчиси Бакыт Шаршембиев коопсуз шаар долбоорунун ойронун чыгарып, бийликтин абийирин төгүшү мүмкүн экени көптөн бери эле коңгуроо болуп кагылып жатат. Бирок азырынча буга кулак салайын деген үлкөндөр жок. Мына жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууда Россиянын Вега радио куруу концерни тандалганын шек жаратаарын айтып, сынга алды. Ал өз сөзүндө аталган компания Бишкекте Кыргызстандын жарандарынын атына катталганынан күмө санап, байланыш комитети коопсуз шаарды Вега радио куруу концерни Кыргызстандагы филиалы ишке ашырат деп айтып жатат. Бирок анын филиалында 2 кыргыз баланын аты чыгып жатат. Бири 1 май районунун мурунку акими Шаймерден Аканбаев, дагы бири Шаймурдинов экен. Документтерде ошолор кожоюн катары аталып жүрөт. Россиялык чоң бир компаниянын башына кантип эле кыргыз балдар барып калат. Мына ушунун өзү коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруунун артында түкшүмөл суроолор көп экендигинен кабар берип турат. Менде мындан башка коррупциялык элементтер жөнүндө фактылар толтура деп билдирди. Өкмөт башы Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргызстандын тарыхындагы эң алсыз, мажүрөө жетекчи катары узун сабак кепке калды. Мамлекеттик жетекчи катары потенциалы чектелүү экенин айгинеледи. Буга дейин мамлекеттин экономикасы катып, инвестиция келбей калган учур мынчалык нөлгө түшүп калган учур болгон эмес. Кыскасы ишти тарта алган жок. Мына эми болсо баарын кыйратып койгонсуп, коррупция менен күрөшүү үчүн 38 жылга 24 миллион кредит алып жатат. Коррупция менен күрөшүүгө насыя алат дегендин өзү чатак. Анткени коррупцияны жоёбуз, талкалайбыз деген ниетте алынган каражат желип кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анын үстүнө азыр баардык тармакта бардак. Кадр саясатынын иш палдасы чыгып бүттү. Ушундай шартта алынган каражат максаттуу жумшалат дегенге ишенич кыйын. Демек келечек муундун мойнуна карыз илинет деген кеп.